Жээнбеков чек ара чырынан жабыркаган аксайлыктарга эмне убадалады? Баткенге сапар. Баткен областынын чек ара аймагындагы Кырдаал менин жеке көзөмөлүмдө бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков аталган дубандын Аксай айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда айтты. Өлкө башчынын маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча, Жээнбеков Аксайга Тажикстандын Исфара шаарына бара жатып токтогон. Тажик тарап менен биргеликте көрүлгөн чаралардын жыйынтыгында Кырдаал турукташты. Баткен областынын чек ара аймагына ички иштер органдарынын жана мамлекеттик чек ара кызматынын кошумча күчтөрү жиберилди. Өткөндөгү силер менен жолугушуудан кийин бул иш ыкчам түрдө аткарылганын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми чек ара аймактарын көзөмөлдөгөн патрулдук иш туруктуу негизде жүргүзүлөт. Чек ара толугу менен биздин көзөмөлдө турат, деди президент. Ал элдин коопсуздугу жана өлкөнүн кызыкчылыгы биринчи планда экенин эскертип, чек арага жакын айылдын аймагында аскер кызматчыларынын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин санын көбөйтүлөрүн белгиледи. Президент аймактагы социалдык маселелер чечилерин кошумчалады. Мындан сырткары, Жогорку кеңештин төрагасы премьер-министр жана айрым мамлекеттик орган жетекчилери менен жыйын куруп, жакынкы убакта аймакка социалдык жана инфраструктуралык объектилердин курулушун баштоо боюнча чечим кабыл алынганына токтолду. Ал ушул жылдын август айында өрт жана куткаруу кызматтарын жайгаштыруу үчүн имараттын курулушу аяктап, 2 адистештирилген транспорт берилерин жана 2 жуманын ичинде чек арага жакын жайгашкан аймактардын жашоочулары тез жардамдын жаңы автомашинасын менен камсыз болорун белгиледи. Өлкө башчынын айтымында, буга чейин талкаланган Аксай айылындагы көпүрө толугу менен калыбына келтирилип, жакын арада таза суу менен камсыз кылуу үчүн жаңы насостук станциянын курулушу башталат. Чек арага жакын жерлерди сууга суу менен камсыз кылуу үчүн иш-чаралар кабыл алынат. Ошондой эле кээ бир айылдарда жаңы мектептер курулмакчы. Социалдык маселелер чечилет. Сиздерди провокаторлордун чагымчыл аракеттерине алдырбоого чакырам. Күч органдарынын кызматкерлери менен эри шаркка аракет кылыңыздар. Биз коңшу өлкө менен жакшы мамилени сактоого, бекемдөөгө умтулушубуз керек. Чыр-чатактын кайсынысы болбосун зыян гана алып келет. Сабыр күтүп токтоо бололу. Бардык маселени чечебиз, ага убакыт гана керек. Балдарыбыздын келечеги үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн тынчтыкты сактоо зарыл, деди Жээнбеков. Президент жолугушууга келген аксакалдар менен жергиликтүү жашоочуларга Кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылып жаткандыгына ыраазычылык билдирип, чек ара көйгөйлөрүнө байланыштуу жергиликтүү тургундардын пикирин укту. Мамлекет башчысы Аксай айылындагы жолугушуудан кийин чектеш Тажикстандын Исфара шаарына өлкө башчысы Эмомали Рахмон менен жолугушууга жөнөп кетти. Эскерте кетсек, 22 июль күнү Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Варух айылдарында жашоочулар ортосунда чыр чыгып, тургундар атышууга чейин барышкан. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бүгүн 26 июлда Аксай жана Варух айылынын чек арасында жолугушуп, чек арага жакын жайгашкан айылдын элдери менен сүйлөштү. Президенттин басма сөз кызматы эки өлкөнүн башчыларынын жолугушуусу Исфара шаарында, андан соң Чолпон Ата шаарында уланаарын билдирди. Мунун алдында Сооронбай Жээнбеков Баткен областынын Аксай айылында жергиликтүү тургундар менен жолугуп, чек арадагы Кырдаал бийликтин көзөмөлүндө экенин жана чек арага жакын айылдардын маселеси жакын арада чечилерин айткан.